Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кесиптик майрамынын урматына уюштурулган салтанат алгаш жандуу Кыргыз комузундагы бий ыргагы менен башталды. Майрамдык куттуктоо иш-чарасына каладагы бардык мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин өкүлдөрү чакырылып, шаар мэри баштаган жетекчилер катышты. Кала башчысы башкаруу системасындагы кызмат өзгөчө мамилени жана милдеттерин кесипкөйлүк менен аткарууну талап кылган чөйрө экенин айтып, кызматкерлерди абийирдүүлүк менен иш алып барууга үндөдү. Майрананын аздыгына карабай калктын тейлөөсү жакшырып, документтик иш санариптешкени айтылды. Шаар мэри өлкө башчысы менен жолугушуусунда муниципалдык кызматкерлердин майнасы жакынкы айларда көтөрүлө тургандыгы маалымдалган. Кылган кыздын артыңардан акыбетти кайтып, келечекте ушул ар бир баштаган ишинин үзүрүн көрүп, чоң кызматтарга жетип, эл үчүн жакшы, таза, адилеттүү, калыс кызмат кыласыңар деп мен толук ишенем. Бүгүнкү күндө мына өзүңүзгө белгилүү болгондой, урматтуу президентибиз дагы жакшы иштерди баштап, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин, айрыкча врачтардын, мугалимдердин айлыктарын алдын ала врачтардын да айлыктарын көтөрүп берди. Кудай буюрса, жакында мен барып жолугуп сүйлөшүп келдик. Мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин айлыктарын да көтөрөбүз деген аракеттер болуп атат. Өлкөдөгү уникалдуу долбоордун катарына кирген ипотекалык муниципалдык ишкананын жетекчиси Кутман Абдрахман уулу өкмөттүн ардак грамотасы жана төш белгиси менен сыйланды. Долбоор шаар бийлигинин каржылоосунда ишмердүүлүгүн баштаганына 2 жыл болгон. Муниципалдык ипотека программасынын негизинде шаардагы 404 жаран турак жай менен камсыздалган. Бүгүнкү күндө 215 батирден турган 3 көп кабаттуу үйдүн курулушу жүрүүдө. Ипотекалык программанын төлөмдөрүн жеңилдетүү сунушу каралган. Анда баштапкы төлөмдү 10%га түшүрүү, үстөк пайызсыз алуу жана муниципалдык кызматкерлерге квота бөлүү каралган. Кыска убакыттын ичинде ийгиликке жеткен муниципалдык ипотекалык ишкананын системасы өкмөттө үлгү катары көрсөтүлгөн. Дагы 3 көп кабаттуу үй, жалпысы 215 батир курулуп жатат. Быйылкы жылы ал батирлердин 170 декабрь айына чейин шаардыктардын пайдалануусуна берилиши мүмкүн болуп турат. Бул программада мурункуга салыштырмалуу дагы бир топ жеңилдиктерди кароо сунушталып жатат. Эгерде мына шаардык кеңешибиз ишке киришсе, анда биз анын жобосун иштеп чыктыганы сунуштайбыз. Негизги өзгөчөлүктөр катары биринчи төлөмүнүн төмөндөсү, биз аны 20% болчу, аны 10%га төмөндөтүүнү сунуштап жатабыз. Экинчиси үстөк пайыздын жана үстөк пайызын алып таштап, үстөк бааны коюу маселеси. Демек, мындан кийин пайыз, негизги сумма дегендей бөлүштүрүү кылбай, бир баа менен жарандарга сатууну уюштуруу маселеси болуп турат. Андан сырткары биз квоталык принципте сунуштап жатабыз. Өзүңүздөр билесиздер, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин айлыктары абдан төмөн. Кесиптик майрамдын урматына 1 жыл аралыгында өз ишинде ийгиликке жеткен 31 кызматкер акчалай колдоо жана ыраазычылык баракчалары менен сыйланды. Жылдын жыйынтыгы менен мыкты муниципалдык кызматкер намын шаар куруу жана жеке менчик бөлүмүнүн башчысы Алтынбек Пирматов алды. Салтанат концерттик программа менен коштолуп, жаңы резервдик кадрга кирген жаш кызматкерлер ант берди. Мамлекеттик кызматка кирүү жобосу өзгөртүлүп, талап күчөтүлгөн. Муниципалдык жумушка жогорку билимдүү 8 кызматкер алынган. Ар бири мамлекеттик экзамен тапшырып, онлайн тесттен өткөнү гана кабыл алынган. Соңку жылдарда кадрлардын сапатына, кесиптик даярдыгына өзгөчө басым жасалып, конкурстук тандап алуу системасы кирген. Кадрлардын резерви түзүлүп, жаштардын кызматтык көтөрүлүүсү каралган. Бул жака ишке кирүү боюнча бул жерде Ош шаарынын мэриясынын өзүндө тест алынат. Тест Бишкектен онлайн каралып турулат. Өтө каттуу көзөмөлдүү болот. Кесиптештеримди бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Алдыда ийгиликтерди жарата берели. Ийгиликтин башата алдыда. Өлкө эгемендик алгандан бери башкаруу системасындагы мамлекеттик кызматтар бирдиктүү иш алып барууда. Өткөн жылдын башында өлкө боюнча мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин саны 19 000 адамды түзгөн. Алардын 39%дан көбү аялдар. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ. Урматтуу кесиптештер, урматтуу мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, бүгүнкү салтанатка келген коноктор, бүгүн 23-июнь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин күнү майрамыңыздар менен Ош шаар мэриясынын атынан, жалпы эле шаардыктардын атынан
сіздерді жана сіздер аркылуу ушул шаардагы бүт ушу биздин мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерди чын жүрөктөн куттуктайм. Ар бир кесип ардактуу деп коет. Айрыкча бул жерде ушул шаарыбыздын социалдык, экономикалык, маданий өсүшүнө салымын кошкон, ушул залда отурган жетекчилер, көп жылдар бери иштеген ардагерлер бүгүнкү күндө жакшы үмүт тилек менен элиме, мамлекетиме кызмат кылайын деген айрыкча жаш улан кыздарыбыз отурасыздар. Мен түшүнөм, бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы деле бир жарытарлык эмес. Бирок ошого аз айлыкка болсо дагы түнү күнү ушул жакшы ой тилек менен элге кызмат кылайын деп мына иштеп атасыздар. Мен айтар элем, ушул кылган кызматыңардын акыбетін кайтып, келечекте ушул ар бир баштаган ишиңердин үзүрүн көрүп, чоң-чоң кызматтарга жетип, эл үчүн жакшы, таза, адилеттүү, калыс кызмат кыласыңар деп мен толук ишенем. Бүгүнкү күндө мына өзүңүзгө белгилүү болгондой, урматтуу президентибиз дагы жакшы иштерди баштап, мына мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин, айрыкча врачтардын, мугалимдердин айлыктарын алдын ала мына врачтардын да айлыктарын көтөрүп берди. Кудай буйруса, мына жакында мен барып жолугуп сүйлөшүп келдик. Мына мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин айлыктарын да көтөрөбүз деген аракеттер болуп атат. Мамлекетибизде мына көрүп атасыздар кандай жакшы иштер башталып атат буюрса. Ошон үчүн ар бирибиз мен мамлекетке эмне кызмат кылайын, кандай жардам кылайын деген дайыма ошол патриоттук сезим мына биздин жүрөгүбүздө болуп, чын берилгендик менен иштесек, ар бирибиз өзүбүздүн функционалдык милдеттерибизди так аткарсак, сөзсүз ошо иш жыйынтыгы чыгат деген ойлойм. Ал эми мына шаарда өткөн жылы дагы биз ушул эпидемиологиялык кырдаалды эске алып, байрамды өткөзбөй калганбыз. Бүгүнкү күндө деле акыбал мындай жакшы дегенден алысмын. Өткөн жылдан бери, мына 2 жылдан бери ушул